Salamatсыздарбы азиз. Азыр сиздер менен Windows жана анын ичинде Word программаларыны, Microsoft Office программаларын кантип активация кылабыз? Кошумча программаларды орнотпой туруп эле, браузерге кирбей туруп эле эмне кылсак болот? Орнотсок болот. Ал үчүн пускту басабыз. Анан бул жерге PowerShell деп жазабыз. PowerShell'дан мама администратор кылып ачсаңыздар дагы болот. Ачайлы, анан бул жерге бир код бар, ошону жазабыз. IRM HTTPS get activated.win мындай AX деп жазсаңыздар өзүнчө загрузка болот файлдар. Анан терминалдан окно ачылат. Бул жерде эмне? Мына 1-2 дегендер булар кнопка да. То есть клавиатурадан 1-2 бассаңыздар, бүтүн about иштейт деген сөз. Мисалы бир эмне кылат экен, Windows активация кылат, activation методдор да бар. 2 офисти активация кылат. Мисалы, допустим, офисте кыла турган болсок, мен жөн эле 2-ни басам, анан 2-ни басканда сразу мындай окно чыгат. Эме дейт, биринчи кнопка офис активациясын баштады. Же болбосо hook деген кнопка болуп, өзү автоматтык түрдө аны активация кылат да. Сен мурун активация болгон болсо, аны эмне кылса болот, удалить этсе болот дегендей. Же болбосо офис жок болгон болсо, офисти дагы скачать этсе болот. Бизге биринчиси керек туурабы? Анан ушундай загрузкалар башталат, анан диагностика кылтат. Анан бул жерден эмне ключтөрдү облакадан өзү автомат түрдө алып, ключтөрдү салыштырып, эмне кылат экен, активация кылат. Мындай жашыл свет чыккан болсо, office is permanently activated, successful деп чыкты. Офисибиз активация болду. Анан жөн эле любой клавиатураны басып, press any key дейт, чыгып кетебиз. Анан бул жерден 0 бассак X болобуз. Ушул метод менен Windows 10 11-деги офистерди, Windows'торду активация кылсак болот. Өтө удобный, өтө жеңил. Болгону мынабы кодду эмне кылсак болот, эстей эле калышыбыз керек да.